Аябай красавица сулуу кыздын характери начар болушу мүмкүн. Аябай красавица сулуу кыздын дагы ден соолугу начар болушу мүмкүн, красавчик менмин деген жигиттердин дагы тиштери оорушу мүмкүн. Же болбосо жүрөгү бирдемкеси оорушу мүмкүн, ар кандай. Эч бир оорубаган адам жок. Эч бир бардык жолу келишкен сулуу адам жок. Ар бир адамдын кемчилиги бар. Ар бир адамдын проблемасы бар. Ар бир адамдын минустары бар. Ар бир адамдын кайгылуу тагдыры бар. Менин эле проблемам бар, менин эле ушундайым бар, башкалар идеальный, четкий деп ойлосоңор 100% адашасыңар. Ар бир адамдын проблемасы бар. Ошондуктан кайталайм, башыңарды тик, эсанкаңарды тик, үнүңөрдү өзүңөргө ишенимдүүдөй алып жүргүлө. Я, ооба деп. Кыла албасаңар машык кыла. Үйдө ошентип тик болуп, монтип басып машык кыла. Адан кийин ар түрдүү характердеги адамдар бар. Мисалы үчүн, кээ бир адамдар спокойный, токтоо болот. Кээ бир адамдар аябай кечке тамашалап күлдүргүч болот. Кээ бир адамдар жоош, спокойный, сабырдуу болот. Кээ бир адамдар шашма болот, шашып эле жүрө берет. Кээ бир адамдар акырын, жай кыймылдайт. Кээ бир адамдар уялчаак болот. Булардын бардыгы норма. Өзүңөрдү эч кандай бул менин слабый жагым же бул менин минусум деп ойлобогула. Адан кийингиси, сен кандай жер алдың, өзүңдү ошондойунча кабыл алгыла, бая айткандай. Сен идеалдуу болгонго милдеттүү эмессиң. Сен суп-сулуу болгонго, акылдуу болгонго, четкий болгонго, бардык сабактарыңда отличник болгонго, красавчик, красавица болгонго милдеттүү эмессиң. Андай болбойт, болушу да мүмкүн эмес. Түшүндүңөрбү ушул сөзүмө? Сен идеалдуу, прям четкий, бардык жоң соп-сонун болгонго милдеттүү эмессиң. Кыйналбай эле кой. Кемчиликтериң боло берсин. Каталарың боло берсин. Эч нерсе эмес. Кайра ушундайы норма. Эгерде бардык жогу четкий болгондо, анда биз периште же болбосо дагы бир пайгамбар сыяктуу бирдемке болуп кетебиз. Түшүндүңөрбү? Чатка плюс жаза кеткиле. Силер идеалдуу, четкий болушум керек деп кыйналбай эле койгула. Ар бир адамдын кемчилдиги менен Кудай жараткан. Түшүндүк десеңер, чатка плюс жаза кеткиле. Байел плюс, Ариет плюс, Ихсан, Кубаныч. Жакшы. Кыйналбайбыз бүгүндөн баштап. Эч качан мен идеалдуу болушум керек экен, четкий болушум керек деп кыйналбайбыз. Кандай болсок ошондойбуз. Математиканы билбесек эч нерсе эмес. Дагы башканы билбесек эч нерсе эмес. Жакшынакай эле жүрө бергиле. Бардыгы норма, соп-сонун. Бирок аракет кылса бардыгы адамдын колунан келет. Адан кийингиси, өзүнө ишеним деген нерсе бул чувство. Өзүнө ишеним деген нерсе бул сезим. Бул сезим. Кандай сезим? Мен ушуну кыла алам. Менин колумдан келет деген сезим. Түшүндүңөрбү? Мен муну кыла алам, бул менин колумдан келет деген сезим. Кеттик анда. Асема, сен кайсы нерсени четкий кыла аласың, кайсы нерсе сенин колуңдан келет? Ар кандай тилдерди үйрөнгөн колумдан келет, тамак жасаган колумдан келет. Кыла алам да. Молодецсиң, сонун. Так, Ариет, сен эмнени колумдан келет деп, кыла алам деп өзүңө ишенимдүү айта аласың. Эмнени жасасаң, сонун жасап кое аласың. Эмнени үйрөнөм десең, үйрөнө аласың. Математика. Молодец. Сонун. Ихсан, сенчи? Ихсан, сенчи?
Ben bardıq nerseni kıla alam dep özüme işenim. Eğer hareket kılsan, молодец. Aa, Так, Bayel, sen emneni hareket kılsan жасай alam dep özüňe işenim dep ayta alasың. Любой нерсени. Эми конкреттүү бир нерсени. Мисалы мен психология боюнча профессор, кандидат профессор боло алам деп өзүмө ишеним деп айта алам, эгер мен окусам. Бирок окуганга аракет кылам жана окуп да жатам, азыздан окуп жатам. Sen emnени аракет кылсаң, кыла алам деп ишене аласың өзүңө, ишенимдүү. Сабак аракет кылсам окуйм. Именно Деле кайсы? окуйм, бирок жакшыраак окусам болот. Давайте Байел Именно апширный сүйлөбөйбүз, общий сабак деп эмес. Мисалы үчүн мен бардык сабактарды, философияны, тарых, химия, физика, биология бардыгын кылам деп айтпаймын, айта албаймын дагы. Конкреттүү сен моолорду окусаң, мен айтканда кыйын болуп кете алам. биология менен геометрияны окусам. Молодец, молодец сон. Демек, Кубаныч калып кетти. Кубаныч, сен кайсы нерсени жакшы аракет кылсаң, сонун кылып кете аласың. Өзүңө ишенимдүү айта аласың. География менен англис тили. География менен англис тилде. Молодец. Сонун. Демек, англис тилди үйрөнүп, YouTube'да дагы бесплатный сабактарды толтур, англис тил китептерди окуп, YouTube'дан бекер сабактарды окуп, платный сабактарды окуп, англис тилинде мыкты сүйлөп кеткенде классташтарың бардыгы сага таң калат. Бардыгы сенен жардам сурап баштайт. Мына көрдүңөрбү, Кубаныч кандай экен дедиртип, далилдеп койгон, сени эч кимиси деп оза чалбай калат. Далилдеш керек адам. Адан кейингиси. Демек, өзүнө болгон, өзүнө ишеним бул менин колумдан келет, кыла алам, мен жасай алам деген сезим экен. Так. Эми ишенимдүү сезим, ишенимдүү сезүү бул биз өзүбүздүн сезимдерибизди точно билгенден болот. Эртең менен сабакта айттым, эртең менен сабакта айттым, өзүңөрдүн сезимдериңерди билгиле депчи. Мисалы үчүн, азыр прям данный моментте, прям ушул сабакта, ушул учурда Кубаныч сен кандай сезимдерди сезип жатасың? Кубаныч жооп бергиче ойлонуп тур, кандай сезим сезип жатканыңды ойлонуп тур. Ихсан, сен кандай сезимдер сезип жатасың? Прям азыр. жакшы. Кандай именно? Жакшы деген сезим кандай? Ихсан, хорошо, сен ойлонуп тур. Байел, прям азыр сен кандай сезимди сезип жатасың? Өзүмө уверенныйды. Өзүмө ишенимдүүлүктү. Сонун, жакшы. Ариет, сен кандай сезим сезип жатасың? Ben özüm tutamday. Кандай? Bayanday. Жақсы сөз атам lakin bayanday. Ben barına жооп берем деп ошондой сезимдер. Менин суроолорума жооп бергенге даярмын, жооп бере аламмын деп өзүңө сонун ишенимдүү турат экенсиң, чөткү, сонун азаматсың. Сен прям азыр кандай сезим сезип атасың? Мен деле өзүмө ишенимдүү сезимдерди сезип атам. Эми жаңы информацияларды алып билип жатканыма жакшы сезим. Сонун, азаматсың, сонун. Көрдүңөрбү? Ушундай сезимдериңерди сезип сөз менен айта алыш керек. Силер азыр мунун не кереги бар дешиңер мүмкүн. Кийинчерээк 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин, 5 жылдан кийин түшүнөсүңөр, ушундой Чынара деген эже туура айткан экен депчи. Сезимдерибизди точно, конкретно айта алышыбыз керек. Бул өтө маанилүү. Так, кеттик кайра баштан. Кубаныч, прям азыр эмнени сезип атасың? Мен азыр суроолорго жооп бере алам деп сезип жатам. Жакшы. Ихсан? Men özüme işenim деген сезимдер болот, анан бардык нерсени кыла алам деген. Сонун. Эми карагыла.
Буну эмне үчүн сурадым? Эгерде силер бир нерсеге кыжалат болсоңор, бир нерсеге настроение болуп атсаңар, бир нерсеге коркуп атсаңар, бир нерсеге капа болуп атсаңар, өзүңөрчө эле ыйлаңар келип атса, нерв болуп атсаңар, беспокоить болуп атсаңар, аябай нервтенип атсаңар, же ыйлап атсаңар, тынч бөлмөгө киресиңер дагы ушуларды жазып алгыла. Өзүңөргө өзүңөр суроо бересиңер. Мен эмнени сезип атам? Жооп бер. Мен коркуп атам. Мен уялып атам. Мен нервтенип атам. Мен ачууланып атам. Мен жинденип атам. Мен кыжалат болуп атам. Мен капа болуп атам деп сезимдериңерди так айтасыңар. Бул бир. Экинчи суроо. Мен эмнени каалап атам деп кайра суроо бер. Өч алгым келип атат. Мушташкым келип атат. Качкым келип атат. Дагы эмне деген жооптор чыгат, өчөшкүм келип атат, далилдегим келип атат, деген сыяктуу жооптор келет. Адан кийин үчүнчүсү, мен өзүмө кандай жардам бере алам дейсиңер. Дегенде айтасыңар, жардам бере алам дегенде, коркуп атам десе, кандай жардам бере алам? Прям азыр кандай жардам бере алам? Азыр укташым керек. Жолбосо азыр кандай жардам бере алам? Азыр сүйлөшүшүм керек, же качышым керек, же эс алышым керек, жолбосо мунчукпай коюшум керек деген кандайдыр бир жооптор чыгат. Муну бул 3 суроо силер үчүн өтө маанилүү. Бул любой моментте кыжалат болгонуңарда, коркконуңарда, нервтенгениңерде ушул суроону өзүңөргө берсеңер, кадимкидей акылыңар жайына келе түшөт. Мисалы, эртең экзамен, аябай коркуп атасың, кыжалат болуп атасың. Мен эмнени сезип атам? Коркуп атам. Мен эмнени каалап атам? Экзаменден 5 алышты. Мен өзүмө кандай жардам берем? Тур, азыр туруп сабак оку. Даярдан. Көрдүңөрбү? Дагы бир досуң менен мушташып кеттиң. Мен эмнени сезип атам? Ачууланганды, капа болгонду. Мен эмнени каалап атам? Досум менен мушташканды. Мен өзүмө кандай жардам берем? Мушташсам, бир жерим ооруйт, жарадар болом. Кантип жардам берем? Азыр эс алайын дагы эртең сүйлөшөйүн. Жолбосо эмне? Ата-энеме айтайын. Ата-энемден жардам сурайын деген жооп чыгат. Көрдүңөрбү? Ушул техниканы колдоносуңар. Бул нерсе бизди байкуш кылып, стресс кылып, депрессия кылып, бечара кылып, мынтип кеткенден сактайт, жардам берет. Проблемаңарды чечкенге ушул 3 суроо жардам берет. Адан кийингиси, албетте, биз эмне кылабыз? Эч убакта Кудайды унутпайбыз. Любой кыжалатчылык болгондо дагы, капа болгондо дагы, корккондо дагы Кудайдан жардам сурайбыз. Биз кыжалат болуп, кайгырып кеткенибизде, коркконубузда, стресс деп бүт нервтенген учурубузда биз Кудайды унутуп калган болобуз. Адан кийингиси, мен байкушмун, мен бечарамын, мен жасай албаймын, мен неудачникмин, мен кыла албаймын, мен уят болуп калам, мен позор болуп калам, мен шылдыңдашат, мен обзывание кылышат деген ойлор дагы бардыгы туура эмес ойлор. Булардын баары ката ойлор. Эгер биз ушинтип ойлоп жүрө бере турган болсок, биздин состояние мынага окшош болуп калат. Состояниясын көрүп атасыңарбы? Көрдүңөрбү? Биз өзүбүздү мен неудачникмин, кайталап атам. Мен кыла албаймын, мен уят болуп калам, мени позор кылышат, мени шылдыңдашат, мен бечарамын деп ойлой бере турган болсок, биз мындай болуп калабыз. Мындай болуп калганга кайра бияка келгенибизде мына жерге Кудайга ишенбестик, Кудайды унутуп калгандык. Биз дайыма Кудай мени сактайт, колдойт, жардам берет деп жүргөнүбүздө, дайыма өзүбүзгө аракетти кылганыбызда эч качан мындай болбойт.
Көрдүңөрбү могу кызды? Мен байкушмун, мен бечарамын, мен акылсызмын, мен бирденкемин деп мынау күзгү зеркало күзгү. Күзгүдөн ичинде өзүбүздү урушабыз да мээбизденчи. Мисалы үчүн өзүбүздөн өзүбүз сен акмаксың, сен бечарасың, сен байкушсуң деп өзүбүз уруша турган болсок, биздин акыбал мынандай байкуш болуп калат. Мынандай байкуш абалда жүргөн бала өзүнө ишенеби? Жок, конечно. Конечно, жок ишенбейт. Мен айтайын деген оюм түшүнүктүү болдубу? Ооба деп чатка плюс жаза кеткиле, мээңерге команда кетсин. Асяма, Байел, Ихсан, Арет. Так. Кубанычбек, сурооң болсо суроо бер, каршы болсоң каршы бол, же ооба де. Сонун. Так. Көрдүңөрбү? Болду, все бүттү. Сен бул сенсиң. Болду, сен сенсиң. Семиз бол, арык бол, сулуу эмес бол, математиканы 2-ге оку, пусть 5-ке оку, дагы эмне? Двоечниксиң, троечниксиң, эмне болсоң дагы бул сенсиң, бүттү. Жакшынакай соп-сонун болуп жүрө беришиң керек. Өзүңдү жакшы көрүшүң керек. Тапшырма. Өзүңөрдүн жакшы сапаттарыңарды 50-гө чейин жеткирип жазгыла. Менин кааласаңар менин личкама жөнөткүлө. Ошондо ушунчалык өзүңөрдү жакшы көрүп каласыңар. Гарантия. Мисалы үчүн, мен сөзүмдө турамын, жалган айтпаймын, досторумду сыйлаймын, башкаларга жардам беремин. Мен дайыма тамашакөймүн, шайырмын, жашоодон рахат алып жашаганды билемин, максатым бар, сабак окуймун, талантым бар, мамиле жакшы кыламын деп толтура жакшы сапаттарыңарды жазсаңар, толтура жакшы сапаттарыңар чыгат. Анан ох деп мисалы үчүн Чынара кандай жакшы деп мен өзүмдү жакшы көргөндөй, силер дагы Асема кандай сулуу кызсың деп өзүңөрдү өзүңөр жакшы көрүп каласыңар. Бул техника иштейт. Аткарабызбы? Эжей, обязательно 50 же каалаганча мындай 50ден көп дагы болобу? 50дөн көп да кылсаң болот. Адан көп кылсаң да болот. Минимально 30 болсун, максимум 50 болсун. 100 болсо деле боло берет. Бирок 30дан 50дөн аз болбосун. Ошондо өзүңөрдү аябагандай жакшы көрүп каласың. Өзүңөрдү жакшы көргөндө асанкаңар түздөлүп, айланаңарга жакшынакай магниттей чача баштайсыңар. Мени сыйла, мага жакшы мамиле кыл дегендей болуп баштайсыңар. Өзүңөрдү сүйбөгөнүңөрдө байкуш болуп, бечара болуп баштайсыңар. Эми мамиледе кандай? Мамиледе сен өзүңдүн каалоолоруңду так бил. Мисалы үчүн, Асема, жүр көз магазинге барып келеличи деди бир подружкаң. Макул дедиң сенчи. Анан подружкаң айтты да, Асема, мен азыр не десем экен, мен эскимо мороженое жегим келип атат, сенчи десе, мен деле эскимо жей берейин дедиң. Асема, жүр кола ичели десе, макул дедиң. Сен кола ичесиңби же фанта десе, мен деле кола иче берейин дедиң. Асема, жүр туалетке барып келесиң, макул. Туалетке киресиңби десе, мейли сен кирсең кире берейин дей берсең, подружкаң сени кийин сыйлайбы? Жок, анткени мен каалоолорумду билбейм. Конечно. Көрдүңөрбү? Мамиледе дагы сен өзүңдүн каалоолоруңду так билишиң керек. Туалетке баргым келген жок сени менен. Хорошо, макул. Сени менен шерик болуп барып келейин десең, бул четкий болот. Магазинге барып келеличи? Жок, мен баргым келген жок. Эгер кааласаң, макул, сен менен барып келейин. Фанта ичесиң, кола ичесиң десе, жок, мен экөөнү тең ичпейм. Мен суусаган жокмун. Же болбосо мен жөн эле суу ичем. Деп конкреттүү түрдө өзүңдүн каалоолоруңду билгенде, жаныңардагы адамдар силерди сыйлап баштайт. Ооба, макул, ооба, дей бербеш керек.
Мамилерге да конкретный чегара коюш керек. Сен мага мынтсең, мен сага мынтем. Сен мага мынтсең, мен мынтсага мынтем. Бул деген эсептешүү эмес. Эгерде сен мага катуу айтсаң, анда мен сен менен сүйлөшпөй кое берем дегендей мамилеңерди так койгула. Карыз сурасам, мисалы үчүн досуңар акча берип турчу десе, качан бересиң? Точно 2 күндө бересиңби? Я, 2 күндөн кийин бербесең, анда мен сен менен сүйлөшпөйм. Жобосун бербейм деп тактык коюп алсаңар, ошондо силерди адамдар мамиле кылат, достошот, сыйлап баштайт. Адан кийингиси ар бир адамдын колунан келген нерсе бар. Ар бир адамдын кызыккан нерсеси бар. Колуңардан келген нерсени сөзсүз түрдө билгиле и ошого аракет жасагыла. Мисалы үчүн сен монтаждаганды үйрөнүшүң мүмкүн, биле алышың мүмкүн, ырдай алышың мүмкүн, футбол ойнай алышың мүмкүн, же болбосо Куран окуй алышың мүмкүн, дагы эмне, комикстерди тарта алышың мүмкүн, дагы ушул сыяктуу бир нерселерди кыла алышың мүмкүн. Сөзсүз түрдө бир нерсени изучать эткиле. Ошондо силерди башкалар сыйлап баштайт. Например, футболдо мыкты враталист болсоң, мыкты баягы эмне деп коет? Нападение кылгычпы, гол киргич болсоң, нападающий болсоң, враталист болсоң, дагы сен мыкты бирдемке болсоң, же болбосо дагы кандайдыр бир гитараны мыкты черте алсаң, же Куранды чөткө окуй алсаң, же математикадан күчтүү болсоң, же болбосо кандайдыр бир аябагандай бир теннисте бирдемкени жакшы ойнай алсаң, сени адамдар сыйлап баштайт. Колуңардан бир нерсе келсин. Колунан эч нерсе келбеген адамды сыйлабайт. Колуңардан бир нерсе келиш үчүн эмне кылыш керек? Көп жолу аракет кылат. Так, чатка жазгыла. Өзүбүзгө ишенимдүү болуш үчүн колубуздан бир демке келиш керек экендигине түшүндүңөр. Колуңардан бир нерсе келбесе, жасап үйрөнгүлө, колуңардан бир нерсе келсе, ошону профессионалдуу деңгээлде жасап үйрөнгүлө. Ошондо силер досторуңар сыйлап баштайт. Түшүнүктүү болдубу? Чатка плюс жаза кеткиле. Кубаныч плюс, Байел плюс, Асима плюс. Сонун. Рахмат. Андан кийингиси. Колуңдан келет, мисалы үчүн, колуңдан келет, мен аракет кыламын десең, бул круто, сонун, чөткү. Колумдан келет деп туруп, асмандан түшөт деп кылбай жүрө берсеңчи, жакшыбы? Жок. Конечно, жок. Колуңдан келбей деп. Мисалы үчүн Кубаныч, сен англисче сүйлөп, касаштарыңдын баардыгын таң калтырып кой. Прям баарын оозун ачырып кой. 1 жылдын ичинде прям деп англисче кинолорду касаштарыңа перевод кылып берип койгон эле. Эс болуп калсын, Кайсы играларды, англисче играларды перевод кылып кой, англисче кинолорду перевод кылып кой. 1 жылдын ичинде сүйлөп үйрөнүп алса болот. Самостоятельно өз алдыңча ушунчалык үйрөнүп койсоң болот. Бардыгын таң калтырып кой. Баары кубанч деп калышат. Адан кийин, ата-энем мени керек болсо англис тили кружокко берсе окуймун да, үйрөнөм да. Ата-энем мени англис тили кружокко бербей жатат да. Ата-энем мени футболго же болбосо бокска, каратега жөнөтпөй атат да десек, бул кандай жооп? Кандай жооп? Бул кандай? Өзүбүз аракет кылышыбыз керек да. Бул байкуштардын, жертвалардын, жообу. Же болбосо бечаралардын жообу. Чумолордун деп да кое берейинчи. Ата-энеңерден үмүт кылбай эле, Кудайдан тилегиле, ошончолук каалабасаңар, Кудайдан сурагыла. Кудайдан сурасаңар, через ата-энеңер аркылуу силерге каалооңорду аткарат. Бирок азыр эмне бар? Интернет бар. Интернеттен бесплатный английский сабак көрсөң болот. Интернеттен бесплатный
Futbol үйренсең болады, интернеттен бесплатный ардемкен кылсаң болот. Адан кейін сен айыбағанда әрекет қылып, сен айыбағанда қызыққаныңды көрсе, атенең өзі еле сені кел балам бияққа оқытайын, кел балам аяққа оқытайын деп өздері елесілерге оқытып баштай. Бірінші өзіңде болсын. Атенем қылай атта деп жүре бербейбіз. Кейбір балдар бар, даже ата-енесі келгізіп қойса деле, оқытып қойса деле, оқуай қойот. Курска деле қатышпай қойот, сабаққа деле қатышпай қойот. Бұлар келечекте не қылат? Алар анча ийгиликтүү боло алышпайт. Все, бүгүнкү сабак ушун менен бүттү. Бир нерсени кайта кылып көрөбүз. Муну сүрөттү көрдүңөрбү? Тумалап түшүп кетет, кайта кылып көрөбүз, жасап көрөбүз, английский словарды жаттай беребиз. Например, биология, химияны окуй беребиз, спорт менен машыга беребиз. Акыры все равно профессионалдуу деңгээлде мастер болуп чыга келебиз, анан кийин мондой басып калабыз. Өзүбүзгө ишенимдүү басып калабыз. Өзүбүзгө ишенимдүүлүктү бул высокомерный текеберге алмаштырбагыла. Менин колумдан келет. Мындай болуп каласың. Бул оңу сону. Бүттү сабакты жыйынтыктайлык, Так, бүгүнкү сабактан алган инсайттарыңар менен бөлүшкүлөчү эми. Инсайтты бөлүшкөндөн эмнеси пайда? Кайталайм. Сен бүгүн мен сабактан моон үйрөндүм деп кеңири, нормани айтканыңда мен ооба деп далилдейт. Кейбирин айтып, кыскайтып, муну үйрөндүм деп микрофонун өчүрүп койгондо, калгандарың мен унутуп калат. Буну үйрөндүм деп айт, мен ооба деп далилдейт, сага эле пайда. Болбосо саламатта калгыла деп мен аз камераны өчүрүп чыгып кетсем болот, иштеримди кылып, жумушумду кылып, балдарымды карап. Эми силер үчүн угуп турайын. Бүгүн сабактан кандай пайда алдыңар? Өзүбүзгө ишенимдүүлүк боюнча толтура сүйлөдүк, сезимдер жөнүндө айттык, спорт менен машыгуу керек жөнүндө айттык, өзүбүздү кабыл алышыбыз керек экен, минус слабый жактарыбыз болбош керек экен, өзүбүздү кем сезбешибиз керек экен, өзүбүздү байкуш чумоо сезбешибиз керек экен, бирөөлөр чумоо байкуш десе ишенбешибиз керек экен. Дагы эмнелерди айттык? Өзүңөр жакшы жазыңар, жактарыңарды жазгыла. Ачууңар келсе, мен эмнеге ачууланып атам, мен өзүмө кандай жардам бере алам, мен азыр өзүмдүн колумдан эмне келет деп өзүңөр суроо бергиле. Ушундай иштерди кылсаңар, өзүңөр ишенимдүү болот экенсиңер. Сабак ушул жөнүндө болду. Эми кетти. Кандай инсайт алдыңар? Асема, баштай койсоң. Биз бүгүн өзүбүз ишенимдүү үйрөндүк. Биз сүйгөнгө жана бирөө бизди сыйлаганга татыктуу экендигибизди үйрөндүк. Анан если агрессия болуп, депрессия болуп калсак, биз өзүбүзгө 3 суроо берет экенбиз. Мен эмнени сезип жатам, мен эмнени каалап жатам жана 3-чү суроо кандай өзүмө өзүм жардам бере алам деген суроолорду берет экенбиз. Азаматсың. Сонун, аябай сонун. Кетти Бай. Эжеке, биз бүгүн өзүбүзгө керектүү информация алдык. Именно болсо өзүбүздү сүйүш керектигин, өзүбүзгө татыктуу болуш керектигин жана өзүбүздү ишенимдүү болуш керек экен. Бирөөлөр, например, бирөө андайсың деп койсо ишене албай, кайта ответ берип, эмне болуптур деп ошентиш керек экен. Жана өзүбүзгө 3 суроо бериш керек, ошондой эле. Эгер волнение болуп атсак. Аябай Ошо сонун. эчке мен ошолорду алдым. Аябай сонун, чөтке. Ким жооп берет? Жооп берерле. Эжеке, мен бүгүн эгер бирөө сени сага жаман нерсе кылса, ошону кантип түшүнсө болот экенин үйрөндүм. Жакшы. Сенин Кубаныч интернеттин аябай слабыйбы, же телефондон алыс турасыңбы? Угулбай, жаман угулдат да. Интернеттин слабыйбы, билбеймчи. Так. Ариет. Мен бүгүн
бирөө сени тигиндейсиң десең, мен ошондой эмне кабыл албай, ошол сага ошентип айткан кишиге кайра ответка берип, ошо сен үчүн жок. Анан бирөөлөр жүр тияка десе артынан бара бербей, тигини кылса ошону кыла бербеш керек деп билдим. Мгм. Мгм. Сонун, жакшы. Ихсан, Эме суроо берсем болот? болот, бере бер. Могу азыр биз өтүп аткан сабактар эме болобу, баягындай сакталабы? Ооба, буюрса сактайм. Сөзсүз көргүлө, көрүп повтор. Группага жөнөттү. Ооба. Кайрадан кайталап көргүлө ушул сабактарды. Кайрадан кайталап көргөнгөрдө дагы, эже муну айтты деп башкадан түшүнөсүңөр. 2 жолу көрсөңөр, одан да жакшы түшүнөсүңөр. 3 жолу көрсөңөр, адан да жакшы түшүнөсүңөр. Сөз көргүлө. Так, Ихсан, сен калып кеттиң, Мен бүгүн өзүбүздү жакшы көрүп, сүйүштү үйрөндүм, өзүбүздү жакшы көрүштү үйрөндүм. Анан бирөө маскара кылып тийишсе же ага мен ошондоймун деп ойлонуп калып кетпей, ага жооп беришти үйрөндүм. Анан кийин Жакшы. Сонун. Анда сабакты бүтүрөлүк, 1 сааттан ашып кетти. Бүгүнкү сабагыбыз да аябай узарып кетти. Баса жигиттер, эртең менен саат 8:10го сабакка катыша аласыңарбы? 8-ден 10го чейинби?